Белгилүү ырчы Анжелика Кайратова. Силер жок менин жашоом мынчалык болбойт эле. Таанымал ырчы Анжелика Кайратова өзүнүн сындаган адамдарга карата пост бөлүштү. Эх алтындарым, жакшы көрөм баарыңарды, сынчыларды, душмандарды андан бетер. Силер жок менин жашоом мынчалык болбойт эле. Досторумдун сыймыгы болсом, силердин нервиңерди кашайткан, мени көп ойлоп, энергиясын короткон татынашкаңар болуп жүрө берейин. Сонун нерсени көрүп туруп фу дегенде ойлоп кетем, жагымсыз жыт жакта турса керек деп. Фу деп күзгүнү карасаңар бетиңер бүрүшкөн алмага окшоп калат. Сонунго десеңер күзгүдөн жылмайган күн сымал жадыраган позитивчикти көрөсүңөр. Жайдары жашагыла, ансыз да жашоо кыска деп пикир бөлүштүрчү. Эскерте кетсек, Анжелика Кайратова ырчы гана эмес, алып баруучу, актриса жана продюсер катарында иш алып барып келет. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Самара Каримова. Кыйынчылыктан өткөндөн гана эңсегениңе жетесиң. Ырчы Самара Каримова өзүнүн окурмандары үчүн мотивация берүүчү пост бөлүштү. Аталган постко ырчынын көрмандары 8000ден ашык жактыруу белгисин басышты. Биринчи, азыр уктап калсаң, сонун түш көрүшүң мүмкүн, бирок азыр окусаң, сонун кыялдарың орундалат. Экинчи, өтө эле кеч болуп деп ойлогон убактыңда, чынын айтсам, дагы деле эрте болгонум. 3. Окуунун азабы убактылуу гана, окубагандын каралыктын азабы чексиз. 4. Оку деген убакыт эле эмес, оку деген аракет. 5. Жашоо оку эле эмес. Эгер жашоонун ушул эле бөлүгүн өтө албасаң, анда башка эмне кыла аласың? 6. Кыйынчылыктардын өтүүнүн ыракатын ал. 7. Башкалардан эртерээк бүткөндү, көбүрөөк аракет кылганды, натыйжалардын чыккан жыргалдыкты сезгенди үйрөн. 8. Ар нерсеге эле жетише бербейт, бирок ийгилик өсүүдөн жана чечкиндүүлүктөн келет. 9. Убакыт күтпөйт, жөн эле отура берсең, учкан куштай өтүп кетет. 10. Бүгүнкү эңсегендериң эртеңки көз караш жаштары болсун. 11. Келечекке салым кылгандар реалисттер. 12. Сенин айлык акың алган билимиңе жараша болот. 13. Бүгүнкү күн кайра эч качан кайтып келбейт. 14. Сенин душмандарың азыр деле жан талашып китеп окуп жатышат. 15. Кыйынчылыктан өткөндө гана эңсегениңе жетесиң деп айтылат ырчынын постунда. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Ырчы Данияр Эрматов. Жубайымды иштетпейм деген оюмдан кайттым. 2019-жылдын октябрь айында Данияр Эрматов чырайлуу кыз менен түшкөн сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, бул кыз менин сүйгөнүм деп жар салды. Бул билдирүүгө дароо кыярман кыздары ишенбейм, эми мен кантип жашайм, ыйлап жатам деген комментарийлер жаады. Сүрөттөгү сулуу оштун 20 жаштагы чүрөгү ай салкын эле. Ырчы көп өтпөй ал кызга баш кошту. Бул махабат кантип башталды? Жооптун баары Данияр мырзанын маегинде. Данияр, куш боң бек болсун. Жакында жубайың менен балайыңарды Дубайдан өткөрүп келдиңер. Кандай эс алып кайттыңар? Чоң рахмат, жакшы эс алып келдик. Жубайым экөөбүз балайын сөзсүз чет өлкөдө өткөрүш керек деген пландарган деле эмеспиз. Бул ата-энем менен бир туугандарынын күтүлбөгөн белеги болду. Жубайым үчүн балайым маанилүү эмес болчу. Башында эле бактылуу болсок болду деген. Тамашалап балайыбыз айылда өтөт деп айтып калчумун. Башында 2 ай айылда жүрдүк. Ал ата-энеме келини кызматын кылды. Мен эс алдым. Жаш түгөлөрдүн сүйүүсү кантип башталды эле. Мурда маектеримде бир көрүп сүйүп калуу болбойт го деп көп айтчумун. Бирок жалыңылыптырмын. Ай салкынды бир көрүп жактырдым. Кийин сүйүүгө айланды. Экөөбүз тойдо таанышканбыз. Башында ал мага көңүл деле бурган жок. Ырчыларга көп кызыкпайт экен. Таанышкандан кийин сизди жакшы ырчы катары билем, бирок ырчыларга көп кызыкпайм деди. Ай салкындын биринчи көргөндө эле алам деген жокмун. Дароо эле сүйөм деген да жокмун. Анда алдаган болмокмун. Мамилебиз өзү сүйүүгө жетелеп барды. Менин жасалган жакшы мамилеме ал багынды. Анын мамилесине мен багындым. Романтик болуп тизелеп отуруп колун сураган жокмун. Үйлөнгөндөн кийин колуңду романтикалуу сурай калдым десем, бактылуу болсок болду деди. Экөөңөр 2 ай сүйлөшүп баш коштуңар. Бул убакыт бири-бириңерди таанып билүүгө жетиштүү болдубу? 2 айда эмес, 2 жумада деле үйлөнмөкмүн. Баары эле 2 ай аз эмеспи деп сурап жатышат. Адамдын мүнөзүнө жараша болот экен. Мага өзгөрүп кеткен кыздар жакпайт. Анын мүнөзү өзгөргөн жок. Башында кандай болсо азыр да ошондой. Бул мактаныч же келинчегимди жакшы көрсөтүү эмес, чындыкты айтып жатам. Баш айланткан сүйүүгө кабылай элекмин деп айтып калчусуң. Ай салкын баш айланткан сүйүүң болдубу?
Ооба, сүйлөшүп баштаганда эле болочок жубайым катары элестете алдым. Ырчылар сүйгөнүм жок дейсиңер да үйлөнгөндөн кийин 3-4 жылдан бери кыз жигит болчубуз деп маек бересиңер деген комментарийлерди окуп калчумун. Аларга сүйүктүмө жолуксам дароо ачыкка чыгарам деп жооп жазчумун. Ошол сөзүмө турдум. Сүйүктүмдү жубайым катары элестеткенден кийин жада калса үйлөнөр күндү белгилеп коюп ачыкка чыгардым. Анткени ал дагы бирөөнүн кызы. Эртең бир нерсе болуп сүйлөшпөй калсак туура эмес болуп калмак. Ата-энелерибиз таанышып, тойдун датасын белгилегенден кийин болочок келинчегимдин сүрөтүн жарыяладым. Жубайым менден 10 жашка кичүү, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт. Акыл эс жагынан бирдей элебиз. Аракетчил, идеяга бай, манга кеңеш берип турат. Өзүңдөн 10 жаш улуу адамга турмушка чыгам деп ойлодуң беле деп тамашаласам, түшүмө да кирген эмес деп калат күлүп. Мен дагы ойлогон эмесмин. Бул буйрук экен. Үйлөнсөм чыгармачылыгым аксап калабы деп корком деп айтчу элең. Азыр кандай чочулоо жокпу? Келинчегим мени түшүнсө чыгармачылыгыма тоскоол болбойт колдойт. Эгер кызганса үй бүлөнү тандайм. Мен үчүн үй бүлө биринчи орунда турат деп айткан. Үйлөнгөндөн чейин чыгармачылык биринчи орунда болчу. Азыр биринчи кезекте үй бүлөм, келинчегим турат. Чыгармачылыгым өз жолунда баратат. Буга чейин комментарий, СМС жазып жүргөн күйөрмандарым азыркыга чейин жазышат. Чыгармачылыгым улана берет деп ойлойм. Instagram баракчаңа келинчегиңдин кар күрөгөн, мал жайгарган видеолорун жүктөп каласың. Муну менен жубайыңдын чарбештериңе тың экенин көрсөткүң келеби? Келинчегим жүктөбөй эле коюңузчу, мактангандай болуп калат деди. А мен келинчегимдин жакшы сапаттары менен мактангым келди. Видеону көргөндө жакшы пикирлерин жазышты. Экөөбүз тең айылдын кара жумушуна бышып чоңойгонбуз. Ал ата-энеме мен ойлогондон да жакшы кызмат кылып жүргөнүн көрүп сүйүүм ого бетер күчөдү. Канткенде сүйүү күчөйт деп сурашса, үйлөнгөндөн кийин ата-энеңе, бир туугандарыңа кызмат кылганын көрүп сүйүү күчөйт деп айтмакмын. Сен да кайын журтуңдун үйүндө кызмат кылууга даярсыңбы? Албетте даярмын. Баары эле кызмат кылат болуш керек. Кылганга да милдеттүү деп ойлойм. Күйөө бала болгондон кийин баласындай болуп каласың да. Келинчегиң кайсы кесиптин ээси? Instagram баракчасына модель деп жазылып турат. Кытай тилинин котормочусу. Окуу жайда окуп жүргөндө дүкөндөрдөн сунуш түшүп жарнамага тартылган. Бир-эки жолу жарнамалык сүрөттөргө түшкөндөн кийин бизге да модель болуп бер деген сунуштар көбөйдү. Моделинг анын хоббиси. Жубайым Америкадан окуп келсе да иштетпейм деп так эс айттың эле. Бул ойдон кайттыңбы же дагы деле ошол пикирдесиңби? Бойдок кезде ар кайсыны сүйлөй берет экенбиз. Чындыгында ушундай принцибим бар болчу. Бул оюмдан кайттым. Бирок иштетпегенге аракет кылам. Кудайдан улук сүйлөбөйүн. Колумдан келсе иштетпей өзүм барам дегем. Аялым балдарыбызды карап үйдө отурса да кыялданчумун. Азыр иштетпей буга өзү макул. Кийин иштегиси келсе иштейт. Жеке жашооңузду бир калыпка салып алдыңыз. Чыгармачылыкта кандай иштериңиз жасалып жатат? Жакында айылымды сагындым деген ырымды элге сунам. Мигрант мекендештерибиз аябай көп. Чет өлкөгө тойго барып калгандар, алар Кыргызстанда абал кандай деп сурап калышат. Мекендештерибиз өз жерин сагынганда ушул ырды угуп турушсун деген ниетте жаралды. Учурда Ташкенттеги композиторлор менен иштешип жатабыз. Алардын студиялар, ыр жаздыруу сапаты бизден жакшыраак. Ал жактан жакшы ырлар жазылып жатат. 2014-жылы облусту кыдырып концерт бергем. Быйыл да жеке концерти менен кыргыз жерин төрө кыдырууну пландап жатам. Жеке бизнестерим бар деп айтып каласыз. Сыр болбосо ал кандай бизнес? Японияда бул жакта унаа тетиктерин саткан командам бар. Авиакассада да иштетем. Бир туугандарым менен бирге иштеткен кийим тигүүчү цехибиз бар. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Супер Чекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.